Biz tınımsız aytıp kele жатабыз, Kırgızstan içki жана тышкы инвесторлор үчүн ачык. Өлкө экономикасын өнүктүрүүгө каражат, технология жана ыгамал, билим жаатында салым салууга даярмын дегендерге максималдуу түрдө жагымдуу шарттарды түзүп беребиз. Бизнести негизсиз текшерүүгө мораторий киргизилди, административдик жол-жоболор жөнөкөйлөтүлүп, мыйзамдар жакшыртылды. Иш кылам, өзүнө да, мамлекетибизге да пайда келтирем деген ишкерлер мыйзам менен коргоого алынганын жана мамлекеттин колдоосун мындан ары сөзсүз сезерин билишсин. Мына ушундай инвестициялык жагымдуу шарттар түзүлүп жаткан маалда ишкерлерге кандайдыр бир негизсиз басым кысым көрсөтүүгө жол берилбей турганын дагы бир жолу эскерте кетейин. Республикалык кеңешмеде отурган бардык укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнө алдын ала дагы бир жолу кайрыламын. Ак ниет иштеген жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон бизнес ар тараптан корголушу керек. Бизнесмен коркуу чөйрөсүндө басым кысым шартында иштеген жерде экономикалык өсүш токтойт. Бул албетте мамлекетке, элге, эң ириде бардык жоопкерчиликти моюнга алган бизге залакасы тиет. Мына ошондуктан жергиликтүү укук коргоо органдары айыл өкмөттөрдү, акимдерди, мэрлерди, бизнесмендерди негизсиз текшерүүлөрдү токтотуңуздар. Алардын ишине тоскоолдук кылып, отчет алып, контролдоп, же негизи жок эле кабинетиңерге чакырганыңарды койгула. Ошол эле учурда силер дагы, урматтуу жетекчилер, жергиликтүү жетекчилер, уурдабай, коррупцияга малынбай, калыс, адилет иштеп бергиле. Кабинетте бекинип олтура бербей, эл аралап, элдин кандай көйгөйлөрү болсо ордунан чечип тургула. Эл менен жакын болгула. Эгер кокус силер дагы мамлекеттин бюджетине кол салып, мына бизди эч ким текшере албайт, сурай албайт деп коррупцияга малынсаңар, анда силерге дагы аёо жок. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Биз Кыргызстандын экономикасынын жүрөгү, инновациялардын жана жаңы жумуш орундарынын булагы ишкерлер болушун каалайбыз. Мамлекет дайым алардын жанында болот, коргоосун алат, кепилдик берет. Биз бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүнү улантабыз. Туруктуу жана түшүнүктүү эрежелер бардык үчүн бирдей болгон мүмкүнчүлүктөр менен камсыз болот. Биздин Кыргызстанда ишкерлер өздөрүн мамлекеттин өнөктөшү катары сезиши керек. Ушундай эки тараптуу сый урмат мамиле менен гана биз кубаттуу экономикалык секирикти жана өлкөбүздүн татыктуу келечегин камсыздай алабыз.